Саламатсыздарбы туугандар, биздин каналдын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Ода бергендей, кинодогудай резвый кулун тууралуу экинчи видеосу тартып баштадык. Бүгүн 17 ноябрь 2022 жыл. Талгач байкасаңыздар, мынакей резвыйдын жал куйругу майланып турат, жылтырлап. Эмне үчүн десеңиздер, мына моунча чекемик тикелек алып чыктык. Жал куйругунан, денесинен мынтип сулуулап жал куйругун тазалап чыктык. Кыргызда жылкы алганда, мал алганда куйругун майлабайсыңбы деп тең туштары, жакындары тамашалап атат эмеспи? Мен оюмча ошол бекер сөз болбосо керек да. Ошо бизден мурдагы кишилер куйрук жалдарын ушундай тикенектен тазалаш үчүн майлап ошодон калганбы деп дагы ой кетти да. Андыктан билгениңер болсо айтып коюңуздар. Бүгүн биз мынакей куйрук жалын монтип жылтыратып майладык. Бул майлаганда тез тазаланат экен. Ора болбойт экенсиң. Сыдырып эле тазалап салса болот экен. Кадимки эле өсүмдүк майы. Анан алыр кымбатчылык болуп, каатчылык болуп, өсүмдүк май да кымбат эмеспи? Үйүңүзгө барып, келинчегиңизден же апаңыздан сурасаңыз, ай, сенин тайыңдын куйрук жалын тазаламак түгүл, тамакка май табылбай атат деши мүмкүн. Мунун да жолу бар экен. Келинчегим бүгүн борсок жасап аткан экен. Борсоктон калган майды, иштетилген майды биз бул жака колдонуп салдык. Андыктан май сурасаңыздар бербесе, борсок жасап бер деңиздер. Курсагыңыздар ысык борсокко тоет. Ал эми жылкыңыздар, малыңыздар уйгактан, чекемик тикенектен айрылат. Бул да сиздерге кеңеш. Алып келгенибизге бүгүн 3-күн болуп калдыбы жайыттан. Биздин дагы бир жетишкендигибиз жемге үйрөттүк. Менден көпчүлүк адамдар сурап атат, жемди кантип үйрөтөбүз, жем жебей атат деп. Кара дагы жемди жеп үйрөнүп алды. Арпа тартылган, майдаланган арпа жемин жеп атат. Акырындап жеп көнүп атат. Буга көндүрүштүн жолу мына кадимки эле чөп салгандан кийин чөптүн бүрүн идишке салып, аз-аздан ошого жемден, үйдө бар жемден аралаштырып, көп аралаштырбаш керек да, аз-аздан. Ошентип чөптүн бүрүн жейин деп, кошо жемди аралаштырып жеп, жемдин жытына, даамына жылкы көнүп кетет. Ошентип жылкыны жем жегенге көндүрүп алсак болот. Курсактары чыгып калды, кадыресе мынакей. Курсактары чыгып, бүгүн айдасам мага кулагын жапырып тап берип коет. Жылкы мүнөздүгүн ошол курсагы тойгонго уже мага тап бере баштады. Кийинки айда турган жаңылыгыбыз мынакей могундай. Эмне дары бердиңиз, курттун дары бердиңиз деп сурашат. Могундай эле дары. Ушундай дарыны аптеканын баарында эле сатат экен.
Ушуна кадимки шприцке сордуруп эле оозуна куюп койдум мен 15 грамм. Бирок эмнегедир курт түшкөн жок. Же курту жок, же дары таасир эткен жок. Мен оюмча ичинде курту жок болсо керек. Эртең менен туруп алып тезектерин карап чыктым бир сыйра. Тезектердин арасынан курт көрүп алган жокмун. Çöp kenen jеп атат. Жем дагы 2 маал жеп атат. Аз-астан жеп атат өзү деле. 2 маал суу ичет. Жылуу короодо турат. Буюрса оңолуу жагына кеттик. Дагы видеолор тартып турабыз туугандар. Кеп кеңеш сын пикирлерди айтып туруңуздар. Буюрса дагы тез тартып турабыз. Дагы айта турган нерсе, көпчүлүк жылкылар таракка көнбөйт эмеспи, таратпайт. Тебинет. Ушул тай кезинде тарап көндүрүп алган жакшы экен. Мен могул тарак менен бүгүн туягына чейин тарадым. Бир аз кулагын жапырмыш этип көнүп берди. Мен ойлойм, бир айдан кийин бул антип таратпаса керек. Ошондуктан ушундай кезинде тарап таракка көндүрүш керек. Семиз мал кытыгысы келип, тепкилеп таратпайт дагы. Ошондой туугандар. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.